көзүм эле эмнегедир мындай жумулуп баратат. А бирок ошонун ичинде жүргөн сүймүн да, ушул иш токтотпосо экен деп көзүм. Бакен Кыдыкеева кино жана театрдын жаркын жылдызы катары элге кеңири таанылган. Ал биринчи улуттук толук метраждуу Салтанат жана Триумф тасмаларында башкы ролду ойногон. Бул аянча ушул бир киночулардын бир биримдиги болсо деп атабыз. Бир ушул кино жаатында бир системалуу иш алып барса, жаңы проекттер болсо, өз ара мындай бир кандай айтканда биргеликте тара турган фильмдер болсо, ошону бир эме кылсак эми азыр бүгүн ар бир мамлекет өзүнчө күчтүү, бирок сөзсүз түрдө бул потенциалдар бул искусствого келгенде алсызыраак болуп калат. Көп кырдуу талантты аны менен бирге иштеген режиссерлор, чогуу сахнада роль жараткан кесиптештери жана театр жылдыздары жогору баалашат. Бакен Кыдыкеева дүйнөлүк классикадан баштап сүрдүү кыргыз айымдарынын образына чейин ийнине жеткер аткарган. Глубинки, которая смогла достичь таких вершин, даже несмотря на... Чыңгыз Айтматов да анын талантына суктанган. Айыл жергесинен чыккан талант экрандагы сыйкырдуу күчтү багындырып, мыкты образдарды тартуулаган. Анын жөндөмүнө бүтүндөй кино дүйнөсүн жаратуучулар азыркыга чейин суктанып бүтпөй келет. Бакен Кыдыкеева, Залкар кинорежиссерлор Болот Шамшеев, Абдулла Карсакбаев жана Элиер Ишмухамедовдордун тасмаларында роль жараткан. Кыргызелик Кыдыкееваны Геннадий Базаровдун Саманчынын жолу фильминдеги Толгонайдын ролу аркылуу жакшы билет. Многогранному таланту и выбор именно проведения его в рамках международного. Анын атына атайын көргөз менен уюшулушу да бекеринен болбосо керек. Сүрөттөрдө ар бир ролундагы эбегейсиз эмгек өз жумушуна берилгендик көрүнүп турат. Бакен Кыдыкеева 1936 жылы эле кыргыз театрына окууга келген. Ал үй бүлөсүнүн, ата-энелеринин каршылыгына карабай окуп, мыкты ролдорду жаратып, аларга өзүнүн сахнада мыкты экендигин далилдей алган. Кыдыкеева катышкан ар бир кино кыргыз киносунда кийинки муундарга таберик болуп калды. Элиза Нурматова, Рука Мирдинова, Ала Тоо 24.